ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-да Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз смог учурунда ымыркайларды кантип коргойбуз деген темада сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгери Тамира Айманбаеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач сурагым келет, эмне үчүн ошо жаш балдар же ымыркайлар смогко мындай сезимтал болушат? Мунун биринчи себеби смог деген сөз, ошол жөнүндө түшүндөмө берип кетейин. Смог деген бул сөз кыргызча кара түтүн же абанын булганышы деп которулат. Бул көөнчөсү биздин ушу эң эле көбөй кыйынчылык жаратып жатат. Айрыкча жаш балдарга, кош бойлуу аялдарга, карыларга, өпкө оорусуна менен ооруган, онкология, давлениялары төмөн, жогорулуп кетишине, ар кандай иммунитеттери жок балдарга өтө жаман таасирин тийгизет. Бул болсо биринчиден аял ошо кош бойлуу кезинде эле өзүнүн иммунитети слабый болсо, убагында тамактанбаса, ар кандай витаминдүү тамактарды ичпесе, анан алар болсо ошол бейтапканаларга убагында да учетко туруп, көзөмөлүндө болуп, дарыгердин убагында айткан шарттарын аткарып, убагында анализдерин тапшырып, витаминдерди ичип, кан басымынын кандай абалда болгонун текшерип турса, анда балдар жакшы төрөлөт. Төрөлгөндөн кийин эсили убагында каралбай калса, действительно бала ар кандай өнөкөт оорулар менен ооруйт. Азыр көөнчөсү кан аздык балдарда көп кездешет. Алар ушул кара түтүндүн айынан ошол кезде кан аз болсо, иммунитети жок болсо, ал бала действительно смогто өпкө оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Демек, бул деген баардык балдар үчүн эмес, өзгөчө мындай кошумча организми алсыз, иммунитети төмөн балдарда андан ары татаалдашып, кабылдасуу көп болуп кетүүсү мындай күчөйт экен да, Да. Кайсы органдарга таасирин тийгизип, организмге мындай кайсы органдар жабыркатат? Бул көөнчөсү өпкө органдарына, бронхиалдык астма, эмфизема ооруларына, онкология ооруларына көөнчөсүнүн таасирин жаман тийгизет. Себеби буларда иммунитет жок, анан сразу өпкө ооруларына менен күчөп ооруп калышат. Анын себебинен алар өлүмгө да учурап калып атат кийинки көздөрдө. Ошол себептен көбүрөөк адамдар Демек, өпкөгө дагы жалпы мындай саламаттыгына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Өпкөдөн башка? Өпкөдөн башка дагы бул кош бойлуу биринчиден, жаш балдарга кара түтүн, кар адамдарга, иммунитеттери начар адамдарга. Ал бул иммунитеттерин көтөрүшүн өз убактында тамактануу, балдар мисалы үчүн мектеп жашындагы балдар, бала бакчадагы балдар үйгө келгенде колдорун ар дайым жууш керек. Оозун, мурдун туз аралашмасы суу менен чайкаш керек. Спорт менен занимать этиш керек. Убагында витаминдүү тамактарды ичиш керек. Сейилдеш керек. Анан ошол себептери өтө чоң деп ойлойм. Негизи смог эң алгач дем алуу органдарын, анын ичинде өпкөнү жабыркатат турат. Дагы кайсыл органдарга таасирин тийгизип, мындай организмде жалпы кандай өзгөрүүлөрдү пайда кылышы мүмкүн?
Эми бул көп эле баардык эле органдарга терс таасирин тийгизет. Себеби энди өпкөдөн башка жүрөк ооруларга, дем алуу органдарына, бул өпкө органдарына кирет. Жүрөк оору, дем алуу, онкология, ушул баардык эле ооруларга абдан терс таасирин тийгизет. Демек иммунитети төмөн адамдарда, балдарда көбүрөөк кабылдайт. Абаны дайыма ошо смог болуп турган учурда балдардын иммунитетине таасирин тийгизиши мүмкүнбү смог? Смог болуп турганда иммунитети начар балдарга көбүрөөк тийгизет, иммунитети барларга эми көп анча эме болбойт. Мунун да бир кесепети убагында эмдөөнү алып турушу керек энаталар. Азыр көбүнчөсү эле эмдөөгө каршы болуп атышпайбы? Ар кандай интернет булактарынан терс маалыматтарды алып биз албайбыз деп атышат. Действительно убагында алып, убагында тамактанып, бул үчүн убагында дарыгерге кайрылып, ошол кайсы жерге катталган болсо ошол жерге кайрылып туруш керек. Көзөмөлүндө болуш керек, кандын составын текшерип туруш керек. Көбүнчөсү кан аздык, кандын төмөндөшү, жана давление оорулары барлар, онкология менен ооругандар, ар кандай оорулары барларга өтө терс таасирин тийгизет. Вакцина жалпы эле баардык календардык план боюнча вакцина алып жатасыз, Бул негизи эле бала төрөлгөндөн баштап роддомдо ошол төрөлгөн жерден эле 3 күндүн ичинде жасала турган противотуберкулезная вакцинация бар. Аны алып, андан кийин бизге катталган жакка дарыгерлерге үйүнө барып карап, анан балага 2 айынан баштап вакцинация башталат. Анын аралыгы 45 күндөн. Ошондо 1 жашка чейин 3 вакцинаны алып, анан жана кызамык оорулары да болуп атпайбы? Азыр аябай эле ушу чоң көгөй кызамык оорулары өлүмгө да учурап атышат. Ошонун көбүнчөсүн албай коюп атышат. Аны алыш керек. Себеби дегенде аны алган балдар мына смогто, кара түтүндө көп анчалык кыйналышпайт, прививка алган балдар. Себеби дегенде бул прививканын эң маанилүү таасири бар өпкө органдарына. Ушул негизи 1 жашка чейинки умуркайлар үчүн конкреттүү коркунучтар кайсылар смогтун? Смогтун эми бул энатасы убагында баланы үйдүн, ошол бала турган үйдү смогтон сакташ үчүн эрте туруп, аны аба менен тазалап алып, андан кийин смог болгон убакта эшикке чыкпоого, жанагы көп оюн зоок бар жерлерге, көп адамдар бар жерлерге баланы көтөрүп барбаш керек. Дарыгерге убагында барып, баланын эмесин, акыбалын текшерип, анан эмдөөнү алып турса, ал эч кандай зыян болбойт. Ошол жана анын дагы бир себеби көбүнчөсү аял заты өзүнүн эне сүтү менен өстүрсө, ал да иммунитетти өтө чоң көтөрөт. Ар кандай витамин тамактарды, жана суюктукту көп ичип энеси, убагында эмизип, жашылча жер жемиштерди ал мектеп жашындагы балдарга убагында берсе, спорт менен занимать этсе, ал жакшы өтүп кетет. Жана таза үйгө таза аба киргизүү боюнча айтып атпайсызбы? Смог учурун дарыгерлер дайыма ата-энелерге балдарды таза абага алып чыгып сейилдетүүнү сунушташат. Смог учурунда кандай кылыш керек? Эми смог учурунда негизи күн аябай чайыттай ачылып, жакшы болуп турган убагында эртең менен чыгып, анан түштө чыгып сейилдесе болот балдар менен. 30 мүнөттөн биринчиси, андан кийин дагы экинчи күнү дагы кошуп күндө. Мындай смог убагында чыкканга болбойт. Колдон келсе чыкканга болбойт. Мектеп жашындагы, бала бакчадагы балдарды болсо саат 11ден 4кө чейин сейилдетүү, убагында тамагын берүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, анын суюктукту көп ичүүнүн жана компот, ар кандай ширелерди, чайларды убагында көбүрөөк берсе, анын да жакшы таасири азыр жанагы гриппке, ар кандай сасык тумоодон сактайт. Анан мектеп жашындагы балдарды болсо ар кандай спорттор менен занимать этtirсе да жакшы да, ошого барып балдарын убагында сейилдетип турса.
Ошол смог аллергиялык ооруларды же жана астманы пайда кылышы мүмкүнбү? Ооба, смогдон аллергия оорусубары, бронхит, жана жүрөк оору, иммунитети начар, кан басымы төмөн ооруларга абдан таасир тийгизет. Алар күчөйт. Ошондон сактаныш үчүн убагында дарыгерге кайрылыш керек. Анда ар кандай тамактарды тандап жеш керек. Ал ошо тамактардан да көп зыяндуулугу бар. Ымыркы айларда бунун мисалы смогдун кесепеттери, ошо аллергия, мисалы эле бронхитти алсак, канча учурда сезилиши мүмкүн? Же бул организмге жарашабы? Бул ар бир баланын иммунитетине жараша. Если иммунитети жакшы болсо, сасык туу менен ооруп атышпайбы? Биринчи күндөн 5 күн, 7 күнгө чейин ооруп эле айыгып кетет. Если аябай эле зыяндуу эметсе, алар көпкө чейин, жарым айга чейин, 1 айга чейин созулуп кетип атышат. Кошумча ошо аллергиясы бар балдарды бул андан дагы смог татаалдатып, көбүрөөк алсыратат да. Туурабы? Ооба. Ошо үй ичин кантип коопсуз кылса болот эми смог? Үй ичинде болсо, ошол үйдү эртең менен таза абаны киргизип алып эрте, анан терезесин жаап, нумду эме менен бүт чаңдарды сүртүп, анан азыр атайын суюктуктар сатылат, иштей турган, абаны тазарта турган. Ошону колдонсо болот. Энеси өз убагында баласын эмизип, өзү жакшы тамактарды ичип, убагында уктоо керек, убагында эс алып, анда сакталат. Убагында дарыгерге да кайрылып. Демек желдетүүдө таңкысын желдетиш Ооба, эртең менен эрте туруп эле желдетүү керек. Жана смог учурунда эгер эшикке чыгыш керек болуп калган учурда кандай эрежелерди сакташ керек? Анда болсо, негизи энеси если ымыркай бала менен бара турган болсо, баланын оозун атайын чүпүрөк менен жаап, өзү болсо маска тагынып чыкса болот. Эми аябай зарыл болуп калса чыгышка туура келет да, ал убакта ошондой эрежени колдонсо болот. Канча жаштан баштап маска такканга негизи болсо? Эми 1 жаштан өйдө карай такканга болот. 1 жашка чейин эми балдар баягы өздөрү деле ыйлап чыдай алышпайт. Ушул смогдон да жабыркаган балдардын биримде белгилери кандай болушу мүмкүн? Дем алуу органдары, дем алуусу начарлап, кышылдап, температуралары көтөрүлүп, тамак иче албай, кыйналышат. Кайсы учурда сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек? Эми дарыгерге канчалык эрте кайрылса, ал абдан жакшы болот. Дарыгерди үй шартында эле чакырып, анан каралса болот. Үй шартында ушундай жеңил белгилерин кантип көзөмөлдөсө болот? Эмне кылыш керек алгачкы? Үй шартында денеси табы көтөрүлөт. Мисалы үчүн 37, 2, 3, 5, даже 38ге чейин деле бул өзү организмде иммунитет өзү защищать эте алат. Анан дарыгер келип баланы карап, атайын эмесин тапшырма берип, буларды ичкиле, бул убакта мындай кылга деп кетет. Ал ошол менен сактанса болот, өз убагында айыгып кетишет. Алар өтүшүп кеткенде кайрылса, жана больницаларга барып атышат, инфекционныйга жибергенге туура келет. Дем алуусу шалдырап калат. Анткени суюктукту ошон үчүн көбүрөөк бериш керек да. Эмчек эмген балдарды эмизиш керек энеси, бат-баттан эмизиш керек. Температурасын түшүрүш керек. Көбүнчөсүн баягы суюктукту бербей, өздөрү коркуп кетип эметкенде балдар шалдырап, алы кетип, кыйналып калып атышат. Анан демек балдар үчүн суу ичүү режиминин мааниси үчүн. Суу ичүү, убагында витаминдүү тамактарды, убагында уктатып, ошол бала жаткан комнатадан таза кармап аракет кылыш керек да. Негизи алдын алыш үчүн атайын витаминдерди, препараттарды берүү сунушталабы бул учурда? Ооба, азыр мисалы үчүн бала төрөлгөндө эле октябрь айынан баштап майга чейин витамин D2-ны бериш керек. Ал бербесе ар бир аял боюнда барда деле өздөрүндө аз да. Негизи биздин Кыргызстанда йод деле жетишпейт. Ошон үчүн йод бар таблеткаларды, витаминдерди бериш керек. Анан 6 айда биз ар бир баланын кандын составын текшеребиз. Если анда гемоглобин аз болсо, энесиникин дагы билип, энесине дагы, балага да назначение кылабыз.
Жалпы эле ошо смог маалында иммунитетти күчөтүү үчүн кайсы нерселер сунуштайсыз? Күчөтпөш үчүнбү? Иммунитетти көтөрүш үчүн. Иммунитет көтөрүш үчүн эми мындай да, биринчиси мектеп жашындагы балдарга спорт менен, чоң кишилерге баарына спорт менен, убагында жуунуу, эшиктен келгенде колду ар дайым таза суу менен жууп, самындап, андан кийин туз аралашмасы бар суу менен оозду чайкап, мурунду чайкап, убагында тамактануу, ар кандай жашыл жемиштерди жеп, суюктуктарды көп ичүү керек, ширелерди, чайларды көбүрөөк ичсе, ошол смогтон дене менен баягы тердеп чыгып кетет да. Ушул жана спорт менен машыгуу смог маалында демек сыртта эмес, атайын үй тартибинде жасаса деле болот, үйдөн деле. Атайын спорт тарабында жерлерге барып, кайрылып, ошол жерге жазылып, балдарды бассейндерге апарса болот да. Эми ар кимдин өзүнүн жашоо шартына жараша да эми. Үй шартында деле гимнастика кылып, дарыгерлер айткан массаждарды жасаса болот да. Ушундай смог узакка созулуп кетсе, ата-энелер эмнелерге эң биринчи көңүл буруш керек? Эң биринчиси тазалыкты үй шартында, убагында балдарды жуунтуп, тазалап, суюктукту көбүрөөк берип, кан басымын текшерип туруш керек, дарыгерге кайрылыш керек, убагында кайсы жерге катталган болсо ошол жерге барып консультация алып турса болот. Ымыркайлардан кичине чоңураак балдарга токтолсок, мисалы, бул балдарга деле мындай психологиялык жактан кантип колдосо болот? Буларда өзгөрүүлөр кандай болушу мүмкүн? Буларда деле эми буларды убагында энеси өзүн биринчиси эле тазалык, ошо бала жаткан кабинеттин тазалыгын сакташ керек, убагында таза аба менен алмаштырып эрте туруп, баланын кийимдерин үтүктөп, жууп убагында. Анан өзү болсо убагында тамактанып, убагында уктап, баланы эмизип бат-баттан, балага витаминдерди берип, мисалы үчүн, ошол дарыгер кандай витамин Д'ны бер десе, ошону убагында берип, ошо эмдөөнү убагында алса, анда бул жакшы мааниси бар да. Жана жаш балдарда мындай кыймылдуу аракет дагы маанилүү экен да. Үй шартында кантип ата-энелер мындай физикалык активдүүлүк кошсо болот? Алар үй шартында эми баягы ымыркайдан кичине бир 5-6 ай болуп калгандарга гимнастикаларды, массаждарды ошо дарыгерлер обычно биз беребиз, кагазга чыгарып. Ошону жасаш керек, көрсөтүп да беребиз. Ошондо булчуң эттерин баягы эмесинен жасаса, балдарга мышцалары жакшы эметилет, нервтер ачылат, ар кандай жерде кан уюп калган жерлер азаят да. Буларды күн сайын жасаш керекпи? Күн сайын жасаш керек. Күн сайын бир маал энеси баланы эмизип, кийимин алмаштырып, биринчи эле турганда баланын баягы эки жакта комнатаны карап, тазалап, анан баланы эмизип, андан кийин эмискенден кийин эс алдырып, андан кийин ошо массаждарын жасаса болот. Гимнастика, массаж өзү үй шартында эле бар да. Азыр ошо сиздин байкооңузда дайыма келип көрүп турган ата-энелерден кандай каталарды байкайсыз, мындай эмнелерди туура эмес кылышат, кандай кеңештерди бересиз? Биринчиси эле көбүрөө эрте жумушка чыгам дейт. Эмне десе, шартым ушундай болуп атат, баланы искусственный тамак менен. Биз айтабыз, жок, сен бала менен үйгө туруш керек, баланы эмчектин сүтү менен 6 айга чейин эмизиш керек, 6 айдан кийин биолак, жанагындай кашаларды назначить этебиз, тиши чыкычакты, жумшак тамактарды. Дагы балдарды болсо эмдөөдөн баш тартып атышат, экинчиси көбөй. Ал убагында эмдөөнү алса, ал баланын иммунитети көтөрүлөт. Убагында бала менен приемго келип туруш керек. Анткени алардын көрүп турганда байкайсың да эмнеси. Убагында анализдерди тапшырыш керек. Айтабыз, эми көбүнчөсү эле макул болушат, келгенге келип атышат. Анан көбүнчөсү эмдөөдөн баш тартып атышат. Эң эле көбөй ошо болуп атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл дагы көбөйүп атат.
Демек эрте эмчек сүтүнөн чыгарбаш керек. 6 айга чейин эмизиш керек. Колдон келсе 2 жашка чейин. Көнчүсү көп эле мамалар эмизет. Убагында эмизип, убагында келип, баарын эле эмдөөн албайт деп айтпайм, арасында бар эми. Түшүндүрмө айтабыз, анан ар кандай интернет булактарынан ушуларды окуп алышып, ар кандай оорулар болуп калып атат деп эле коркушат. Тиги туугандарынан угат экен, же досторунун балдарынан угат экен, ошондой айтышат да бизге. Анан биз жок, андан эмес. Ал уже мурун эле бар болсо керек. Анан сразу эле чыгып кетпейт да оору. Убакыт сааты келгенде иммунитет слабый болгондо балада ошол оорулар чыгып кетет. Демек вакцина сөзсүз алыш керек. Биринчи эле туура эмизүү убагында. Аны эмизгенде да баланы туура кармаш керек да. Энеси өз убагында тамак ичиш керек. Ар кандай жанагы суюктуктарды, сүт менен чай, кайнатма тамактарды, өз убагында витаминдерди, ошолорду жесе сүтү жакшы болот. Бат-баттан эттүү тамактарды, буга бышкан, сууга бышкан тамактарды, ар кандай жанагындай каша түрүндө ошондой тамактарды жесе сүтү жакшы болот. Анан энеси экинчиден убагында укташ керек. Анан кээде көп балалуу чакалуу болуп дагы көп балалуу энелер бар да, алар да өз убагында уктабай, аларды школго жиберип, анан кайра тосуп алып, алардын тамагын берип, убаксаты болбой өздөрү да чарчап калышат. Азыр мурунку караганда 5, 6, 7 деген балдар көбөйүп атат да. Дагы кандай каталарды көбүрөөк кездештирип атышат? Кандай кеңештерди айтат элеңиз? Дагы ошо баланы убагында жуунтуу, убагында кийимдерин үтүктөп, таза кийинтип, ошондой. Негизи ошолор кээде болбой калат, кээ бирөөндөчү шашуушуп көтөрүп келишет, андай азыраак. Анан көбүнчөсү ошо тазалыкты сактоодо эң биринчиси. Экинчиси убагында тамактаны. Үчүнчүсү болсо ошол убагында энеси дагы өзү убагында тамактанса үй шартында. Демек мындай күн тартибин туура түзүү да берет. Ошо убакыт сааты менен баланы эмизиш керек да. Бирок азыр бала кандай кааласа так ошондой эмизебиз. Свободное кормление деп коет. Баягыдай 3 саатта, 4 саат эмес. Сураганда эле баланы эмизе бериш керек. Анын үчүн энеси даяр болуш керек. Даяр болуш үчүн өз убагында туруп, өз убагында үйүн тазалап, өз убагында баланы эмиздирип туруш керек да. Тамак ичип алса, энеси жакшы тамактанса, анда балада сүт болот да. Энеси жакшы тамактанбаса, каяктан сүт болот? Ошол ал дагы ушул эми биздин социалдык эмебиз да. Азыр тамак ашта кымбат болуп атпайбы ар кандай. Демек көбүрөөк кездешкен каталар боюнча айтып өттүңүз, ушул кат. Жалпы эле бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда демек бизде баланын иммунитети жалпы абалы жакшы болсо, ар кандай оорулар, бүгүн биз айтып аткан смогтон алыс болот. Жалпы абалына таасир этүүчү ошол уйку, тамактануу, ушулар таасирин тийгизет. Аягында жыйынтыктап айтып койсоңуз, ата-энелерге жалпы кеңеш анан. Кымбаттуу менин сүйүктүү ата-энелерим, мен сиздерден суранам, убагында дарыгерге келип, балдарыңыздарды убагында тамактандырып, анан убагында эмдөөнү алса, бул жакшы болот эле. Ошол эң негизгиси бул ошол. Убагында балдарды эненин сүтү менен эмизүү биринчиси, ымыркайларды, экинчиси болсо эмдөөнү өз убагында алуу, үчүнчүсү болсо мектеп жашындагы балдарды убагында баягы тазалыкты сактап, спортко барып, же болбосо үй шартында даярдап, суюктуктарды, тем более азыр аябай сасык тумоо күч болуп атат го. Ошого байланыштуу баланы келгенден кийин колун жууп, суюктуктарды көбүрөөк берип, витаминдүү тамактарды берсе эле болду. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз ымыркайларга кам көрүү, өзгөчө смог учурунда аларды кантип коргош керек деген темада сүйлөштүк. Суроолорго номер 2-үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгери Тамира Айманбаева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта
туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-да Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.